Keyinki söz суроо берүүчү Марипов Бакытбек Асамидиновичте. Чоң рахмат төраға. Азамат Садатбекович, мына мен ушул сиздин азыркы бара жаткан ошол убакта жоопкерчиликтүү, ошол убакта түйшүктүү ишиңизге ийгилик каалайм. Буйруса колдойбуз. Мына бир тактап кетчү маселе да. Иллюстрацияга азыр эгерде барып калсаңыз, иллюстрация маселесине кандай карайсыз? Кадрлар боюнча. Кечирип коесуз, мен кичине жаман угулуп калды. Суроо мага Сизге суроо берип атам. Иллюстрация маселесине кандай карайсыз? Мен өзүмдүн методум, кадрлар менен иштеген методум бар. Резюмеден көрүп турасыздар. Профессиональный деятельность баштагандан бери эле постоянно өйдө кетип, повышенияда болуп жүргөм. Кадрлар менен аябай осторожно иштеш керек, потому что движущая сила любой компании бул кадрлар. Анан кийин ар бир сотрудникке өзүнчө мамиле кылыш керек. Анан кийин мындай эле келип бир жумушка кирип эле кадрларды ары бери жылдырып которо берсе туура эмес деп айтам. Рахмат. Мына азыр эми ротация болуп атпайбы бүт эле райондордо, областтарда. Азыр бизге кайрылуулар келип атат. Бир эле жетекчилик кызматта бир райондун жетекчиси мисалы 15-20 жылдан бери иштеп атат деп атат. Ушуларды ротация кылса болобу? Аны караштырабыз, аны обязательно караштырабыз. Мына азыр кесиптешимде айтып өттү да, пособия боюнча, пособия алганда цифровизация мындай күчөтүш керек да. Себеби документ чогултуу, справкалар чогултуу. Ушул маселе боюнча чече аласызбы? Пособия алгандарды бүт ушул электрондук документке өткөрсөк. Айыл өкмөттөн справка алып кел, архивден справка алып кел, же болбосо дагы тиешелүү мекеме ишканалардан справка алып кел дегенди токтотсок болобу ушуну? Болот, азыр кээ бир соцпособияларды уже онлайн берип, кээ бир справкалар чогултса болот. 90% бул жумуш бүткөн. Ушул жылдын ортосуна чейин бүт соц отчислениялардын баарын цифровой форматка өткөрөбүз. Бул жерде дагы бир финансовый вопрос бар, не только информационный, финансовый вопрос бар да. Бул банктар дагы, финансовый институттар да кошулуш керек. Ошон үчүн жумуш кичине көбүрөөк время алып калышы мүмкүн. Ушул эмгек миграция министрлигин дагы ушул сиздер тыгыз иштесеңиздер да. Ушул эми өзгөчө ушул региондордо пособия алган биздин жарандар суранып атышат. Шуну бир сөз көзөмөлдөп берсеңиз, анан биздин ушул сыртка учкан жарандарыбыз, мисалы Россияга дейбизби, башка өлкөлөргө учкан биздин жарандар кайрылып атышат. Аэропортко барганда жана соттун чечими менен чыккан штрафтар чыгып калаттыр да. Ошол жерде мына штрафтарды аэропорттун өзүнөн эле сразу төлөй турган кылса болобу? Ушуну чече аласызбы? Болот, менде уже даяр ТЗ бар. Бул судебный департамент менен уже иштеп чыккан болчумун мен. Бүт процесс от проверки судебной задолженности до погашения ТЗ түзүлгөн, аны ишке алабыз. Азамат Садатбекович, мен сиздин ишиңизге ийгилик каалайм. Колдойбуз буюрса. Рахмат чоң. Рахмат.